Bismillahirrahmanirrahim. İnsan bu dünyada жүрөгүнө сөз түрдө bir нече нерселерге байлап жашайт. Сөз түрдө жүрөгү bir нерселерге байланган bir нерсенин артынан жүрөт. Жана ошол нерсенин натыйжасында ал жашоосунда көптөгөн нерселерге учурайт. Демек ар бир адам жүрөгү эмнеге байланган ошого караш керек. Алдындар айтат. Kimdin жүрөгү бул дүйнөгө байланган болсо, ошо менен гана алек болуп калган болсо, ал жалгыз Алла Таала менен болгон байланыштын, ырахатын, даамын тата албайт дейт. Демек Алла Таала менен өзгөчө мамиледе болгондук бул өзүнчө рахат, өзүнчө жыргал, өзүнчө бейиш. Kimdin жүрөгү дүйнөнү гана сүйүп, дүйнө менен гана алек болуп калган болсо, ал адам бул ырахатка, бул бейишке кире албайт. Kimdin жүрөгү оюн, күлкү менен, жыргалчылык менен гана алек болуп, ушул нерсеге байланган болсо, анда ал Алла Тааланын сөзүн окуп, сөзүн түшүнүп, угуп, ырахат алып, жырганга жетише албайт. Оюн күлкүнү сүйүп, ушул нерсеге жүрөгү байланса, анда ал Алла Тааланын сөзүн угуп, окуп, жыргап, ырахаттана ала турган жүрөктөн болбойт. Кимде ким даражаны, мансапты, авторитетти сүйгөн болсо, жүрөгү ушул нерсеге байланган болсо, анда ал адам Алла Тааланын астында кулчулугун сезип, өзүнө пас сезип, чыныгы мен кулмун, жаратуучунун алдында мен ушундай алсыз пендемин деп ырахат алуу жыргалчылыгына жете албайт. Кимде ким мал дүйнөнү, акчаны сүйүп, жүрөгү ушул нерсеге байланган болсо, Алла Таала үчүн карыз берүү ырахатына жетише албайт. Демек, бирөөгө карыз берүү, бирөөгө убактылуу карыз берип туруу дагы өзгөчө ырахат жана бул дүйнөнүн бейишинен. Кимде ким бейишке киришти каалаган болсо, акчасы, мал дүйнөсү бар туруп, анда Алла Таала үчүн карыз бере алса, демек ал бул дүйнөдөгү бейишке кире алды. А кимде ким өзүнүн бала чакасын, үй бүлөсүн гана сүйүп, ошолго өтө ашыкча берилип, жүрөгү ушул нерсеге гана берилип калган болсо, анда ал мал дүйнөсүн, өзүнүн күч кубатын Алла Таала үчүн, мекени үчүн курбанчылык кыла албайт. Себеби кээде балдардын, кээде аялдын ырахатынан, сүйүүсүнөн, ырайымынан, мээриминен алыстап, элге, жерге, динге кызмат кылуу керек болот. Ошондуктан кимдин жүрөгү өзүнүн үй бүлөсүнө гана байланып, андан башка эч нерсени ойлобосо, анда ал адам ушул элге кызмат кылуу, жерге кызмат кылуу, динге кызмат кылуу жыргалчылыктарына жете албайт экен. Алла Таала баарыбызды ар дайым ийгиликке, берешендикке, жакшылыкка үндөгөн жана жакшылыктарды кылган өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылган болсун. Жана биздин жүрөгүбүздү Алла Таалам өзүнө сүйүүчү, жакшы ишти сүйүүчү, элине, жерине кызмат кылуучу жүрөктөрүбүздөн кылып, баарыбызды туура жолго баштасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.